Assalamu alaikum урматтуу катталуучулар, Nurkey YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутман окушуга күнүңүздөр менен туугандар. Буюрса 27-10-2022 жыл Москва убакыты боюнча түшкү саат 1:30 болду. Москва шаары 2022 грузо доставка өзгөчө портер сүйүүчүлөр WhatsApp группаларыңыздарга таштап коюңуздар. Анча-мынча портер грузо доставкада иштеген таанышыңыздар болсо, видеонун ссылкасын бөлүшүп коюңуздар. Мен силерге бул чыгарылышта Ради Кейджи таксопаркы боюнча тааныштырып коеюн. Бул парктын өзгөчөлүгү таксопаркта Яндекс доставкада иштей бересиздер. Башка интернет тармагынан өзүнүн сайтынан заказ алып, водительдерге да кошумча доход катары таркатат. Мындай парк Москвада бирлештик. Мен билгеним боюнча. Мен силерге бул чыгарылышта кеңири ушул жерде ошол сайтты ачып, водительдер менен иштешип аткан Ради Кейджи таксопаркынын казайыны Нурлан инибизден бир сыйра маалыматты жеткирип коет. Ассаламу алейкум жигиттер. Кандайсыздар, иштеп атасыздарбы, чарчабай? Жакшы, Алла разы болсун. Нурлан, бир сыйра таксопарк боюнча жана өзүңөрдүн сайтыңар боюнча кошумча доход боюнча кыскача айтып өтсөң болот. Ассаламу алейкум. Биринчиден таксопарк боюнча айта турган болсок, Яндекс таксопарк. Грузовой логистический таксопарк болуп ачылган. Матизден баштап Газель, Next, Porter баары бар. Комиссиясы 3%-тен алабыз. Экинчиси, биздин өзүбүздүн Ради Пере сайт жөнүндө, өзүбүздүн заказдар жөнүндө айта турган болсок, өзүбүздүн таксопарк Яндекстин сыртында заказдарыбыз бар. Яндекстин сыртында заказдарыбыз Ради Пере аттуу интернет сайтыбыздан түшөт. Авито тармагында реклама кылабыз, ал жактан түшөт. Яндекс Директтен реклама кылабыз, ал жактан түшөт. Яндекс услуги дагы башка окшогон интернет сайттардан реклама кылып заказдарды алабыз. Заказдарды кандай распределять этебиз? Өзүбүздүн паркта иштеген балдарга 90% өзүбүздүн паркта иштеген балдар алып беришет заказдарды. Заказдарды биз өзүбүз логистический парктан эле карап туруп, линияда ким бош, кайсы райондо жүрөт, ким кайсыл жерде жүргөнүн көрүп, эмне машина менен жүргөнүн көрүп туруп эле беребиз, предлагать этебиз. WhatsApp аркылуу же телефон аркылуу чалып туруп эле. Или болбосом бир күн мурун, 2 күн же 3 күндөн кийинки заказдарды, предварительный заказдарды заранее балдарга чалып заказ беребиз. 2 күндөн кийин же 3 күндөн кийин мондай заказың бар деп адрестерин, толук маалыматты WhatsAppка жөнөтөбүз. Демек, менин түшүнүгүм боюнча силердин ушул Ради Кейджи таксопаркында эле иштейт, туугандар, көрүп турасыздар. Заказ түшкөндө силерге жакын арада кайсы водитель жүрөт, ошол водительге бересиздер. Бул мындай, Яндекстин ичинде эле, Яндексте иштеп жүрө бересиңер. Как положено, Яндекстин заказын кыласыңар. Бош убакыт болгонуңарда же заказ аз болуп калган моменттерде гана биз өзүбүздүн заказдарды предлагать этебиз. Плюс ошо 1 күн мурун, 2 күн мурун түшкөн заказдарды, заранее түшкөн заказдарды вперед кылып дагы беребиз. Яндекстен кандай айырмасы бар? Яндекстен акча тармагы, доход тармагынан жакшы эле айырмасы бар. Себеби Яндекстен өзүңөр билесиңер, 25-30%ке чейинки комиссиялар кетет. Ценалар биз ойлогондой эмес. 2 саат, 3 саат жүрүп деле бир 3000ге жетпеген комиссиянын сыртында акчалар калат. Сиздердин сайтта уже заранее известно кайсыл жерге барабыз, канча саат иш кылабыз, канча сом алабыз. Заказдарыбыз в основном 4000 рубльдан башталат, в основном. Потологун айта турган болсок, эми потологу көп эле. 20-30-40ка чейин болуп кеткендер болот, эми андай заказдар редко, бирок в основном 6-7-8 миңдик заказдар. Ошол заказдар где-то 2-3 сааттык эле иш. 2-3 сааттык эле иш. Жакшы, бул жерде азыр иштеген туугандарыбыздан да бир сыйра сиздерге комментарий алып берейин. Канча айдан бери иштешет? Бул парктын өзгөчөлүгү жана бул интернет тармагынан алынган заказдын өзгөчөлүгү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кең тууган бирем, жарлуу үйүң, канча айдан бери иштеп атасыз? Парктын өзүндө иштегеним 2 айдын жүзү болду. Ага чейин ушу Нурлан акам айткандай, берки сайттан, Авитодон алган заказдар менен уже 4-5 айдан бери иштештим. Мындай, мисалы, Яндексте күнүгө 4-5 миң тапсаң, бул сайт аркылуу, бул парк аркылуу иштеп атканда кандай өзгөчөлүк болду? Кошумча доход болдубу, мисалы? Чынында өзгөчөлүгү чоң. Яндекс грузовойдо иштегендердин мен оюмча баары эле билет. Яндексте ар дайым эле ойдогудай заказ боло бербейт.
кээде грузчик менен чыкканда эми грузчикке дагы төлөш керек, тамак ашын бериш керек дегендей постоянно эле боло бербейт. Сайттан алган өзгөчөлүгү ошол заказдар чынында акчасы жакшы. Орточо эсеп менен 5000ден башталат негизги бир заказ. Эң низкий ценасы 5000ден мен алган заказдардын алды бир 15-20 миңге чейин барат. Машинанын чоңдугуна карап, эми спортордо жүргөн үчүн максимум бир 15 миңге чейин заказдар жакшы. Азыркы күндө бүгүн 27-си. Мына 2 күн мурдагы заказыңызды айтыңчы, доходуңузду. 2 күн мурдагы заказ өтө жакшы болду. Канча болду? Заказ 20 миң сом заказ эле. Упаковка, распаковка деген да заказдар түшүп калат. Комиссиядан сырткары 19 миң калды. Ал жерде доп объем мен баргандайын жана клиент менен да Нурлан Кырар сүйлөшкөндө мындай да. Кандай десем, айтылган нерседен көбүрөөк жумушу көп болуп калса, ал жакка да доп оплата болот да, сөзсүз түрдөчү. Биз барганда доп оплата болуп калды, доп объем болуп калды иш. Ошого жараша сумма да көбөйдү. Ошого жараша акчасы да. 2 күн мурда 20-ны алып кирип кеткен экенсиз, өзүңүзбү же грузчик мененби? Жок, сөз грузчик менен го дейм, өзүбүз. Жакшы. Жакшы, ийгилик. Мынакей, туугандар, буюрса келе бересиздер. Экранда телефон номер, парктын чалып байланышып, ушул группага кошулуңуздар. WhatsApp группасы дагы бар экен. Кошумча маалыматың барбы, Нурлан? Кошумча маалымат силерге айтат, кандай десек, кошулгула бизге. Чогуу иштешели. Парктын чындыгын өзгөчө жактары бар. Дополнительный заработок десек болот. Яндекстин өзүндө эле иштеп жүрө бербестен плюс еще заработок да бул дагычы. Чогуу иштешели. Жакшы. Бир нерсе айтайын деп атыңыз, тууган. Ол Яндекс грузовойдо иштеген, орустардын паркында иштегендер, сиздерге кайрылуу. Ошо өзүбүздүн кыргыз байкелердин парктарында иштеп, өзүздүктөрдү колдой эле деп айтайын дегем ошол. Рахмат. Алла разы болсун. Кошумча болуп кеттим мен да. Так. Парк чынында эми өнүктүрүш керек болуп атат да азырча. Биз эми логистический парк кылып ачтык, действительно, эми таксопарк кылып ачкан жокпуз, логистический кылып ачтык. Перевозканы өнүктүрөлү деп. Именно өзүбүздүн мекендештер эле грузо перевозкада жүргөндөр өтө көп да Москвадачы. Бир эле Яндексте эле жүрүшөт. 80% адаспасам Яндексте жүрөт да. Анан Яндекстин берген заказын эле күтүп отургандар өтө көп. Ошого биз заработок кылып, ушул системаны кылып өнүктүрүп келатабыз да. Мен өзүм перевозкада 3 жылдан бери квартираларды көчүрүп иштейм. Акыркы убактарда эми уже түшүнүп билип алдым да, кайсы жерге реклама кылыш керек, рекламага нелер керек, эмне кетет, системаны үйрөнүп калдык. Эми өзүбүз кылганы аракет кылып атабыз. Жакшы. Бара-бара опыт топтоп атасыз. Машина канча көп боло турган болсо, канча ошончолук. Эми бизге машина Москванын ар бир бурчунда машинабыз боло турган болсо грузовой. Бизде заказ ошончолук көп болот да. Себеби клиентке дагы выгодно, где-то кичине арзаныраак болсо да. Жакшы. Туугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Бар жогун түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Кошумча маалыматты укуңуздар келсе, экранда телефон номер боюнча кайрылып, Радикейже өзгөчө таксопаркына кошулуп, сиздер дагы кошумча доход тапкыңыздар келсе, бул жакта да туугандарыбыз турат эле, бул кишилердин карыздары бар окшойт. Карыз жокпу эч кимден? Точно. Жакындатып тартып коюнчу акелерибизде. Мынакей. Жакшы, туугандар. Мүмкүн болсо группаларга бөлүшүп коюңуздар. Бизден ыраазы болосуздар. Сиздерге мен Нурумбет Махаматалиев кызмат кылдым. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө ийгилик барыңыздарга.